Assalamu alaikum урматтуу көрүүчүлөр, сиздер көрүп жаткан Этиш долбоору. Бул долбоордо биз Кыргызстандын ар кайсы тармагындагы кызыктуу, мыкты инсандар менен маек курмакчыбыз. Долбоорубуздун аты Этиш болгондуктан, биринчи чыгарылышта сөзсүз түрдө биз кыргыз тилге зор салым кошуп келе жаткан жаштардан куралган Оймолор деген топ менен маек куралы деп чечтик. Көпкө созбостон бүгүнкү чыгарылышты баштадык. Оймолордун негиздөөчүсү Өзгөрүш Абакиров. Тийбегиле. Сүйүүгө тийбегиле. Колуңардан келбейби? Сүйбөгүлө. Түшүмө кирдиң, бирок карабадың. Белгиси тарына чыңжай албасын. Мен дагы сезген оюңду ойдо турдум. Сен үчүн түгөлүккө жарабаш. Ты кто такой? Мы Веном. А давай-ка нарисуем тебе улыбку. И? Чё ты такой серьезный? Я сказала налево, а затем направо. Ну, ты олуг даешь. Жинди турбайсыңбы? Достор, азыркы учурда Кыргызстандын бардык кинотеатрларында өкүл ата тасмабыз коюлуп жаткан учуру, андыктан баарыңыздарды киного чакырабыз. Жана ошондой эле Москва шаарында дагы өкүл ата тасмасы коюлуп жатат. Бизден көптөр сурап жатышат, качан региондорго келет деп. Кудай буйруса, 1-июндан баштап биз Кыргызстандын бардык региондоруна өкүл ата тасмасын алып барабыз. Андыктан келип, кинону көрүп, маанайыңыздарды көтөрүп кетиңиздер. Жана ошондой эле сонун жаңылык достор, өкүл ата тасмасынан түшкөн каражаттын 10% кайрымдуулукка жумшалат. Андыктан келип, кино көрүп, көңүлүңүздөрдү көтөрүп, жана ошондой эле кайрымдуулукка себепчи болуп кетиңиздер. Баарыңыздарды өкүл ата тасмасына чакырабыз. Кыргызстандын калкынын саны 7 миллион болсо, бул жигиттин үнүн жок эле дегенде 5 миллион адам уккан болсо керек. Дайыма эле үнүн угуп жүрөсүздөр, теледен, радиодон. Бүгүн сиздерге көрсөтүп жатам. Оймолордун негиздөөчүсү, мыкты жигит, көптөгөн үндөрдү коштогон, көптөгөн татмалардын үнүн коштогон Өзгөрүш Абакиров. Өзгөрүш оймолорду кое туруп, шашпай эле, башында эле эң биринчи ушул чөйрөгө кантип келип калдың? Кимдер себеп болду? Эмне себеп болду? Бала кезиңден эле кыялданып жүргөнсүңбү? Ушул үн сферасын, үн коштоону, ошону төкпөй чачпай айтып берсең. Негизи мындай кичинекей кезимде таанымал адам болгум келчү да. Анан ошол келип Кудай деле ушул жолго салды окшойт. Мен тегерегимде жүргөн адамдар эл айтып атып эле мен үнүм ушундай экенин билдим да. Буга чейин мисалы мен өзүм деле ишенчмесмин. Анан буга кызыгуу 2016-2017 жылдардан башталды да. Ага чейин кайсы тармактан элге таанымал болуш керек деген суроолорду берип жүрүп, ар кайсы жерден өзүмдү издеп жүрүп, анан 2017 жылдан бери радио кирип иштеп, ошондон бери келатам иштеп. Роза, оймолордо сен өзгөчө кол тамган почеркиң бар да? Эски ырларды, биздин акындардын, жазуучулардын ырларын озвучка кыласың, и болгондо дагы башкача стилде, башкача форматта озвучка кыласың. Мисалы, тийбегиле, сүйүүгө тийбегиле деген озвучкаңды укпаган кыргыз болбосо керек да. Даже СНГга тарап кетти окшойт, билишим боюнча. Ушул форматка кантип келип калдың? Негизи башында мен деле элдерге окшоп эле жаратылыштын видеолорун алып, классикалык музыкаларды алып поэзия окучумун. Анан кийинчерээк TikToктон кетип баратып, жанагы бир эффект менен окуйм го. Радиодон чыгып аткандай болупчу. Ошондой окуган бир ырды угуп калдым. Орусча экен да, орустар ошентип окушат экен. Анан мага жагып калды. Анан ошол форматты деген кыргызчалап көрсөм кандай болот деп бир өзү эле жаралган эле, даяр эле видеону алып ошондой кылып көрдүм. Көрсөм, мен ал формат негизи өзүмө жаккан үчүн эле кылып көрөйүн деп кылгам да. Элге жакпайт болсо керек депчи. Инстаграм баракчам эле салсам эле, ал жагып кетти. Ал видеодон негизи балерина бийлеп жаткан видео болчу. Анан эле ал балеринадан улам тиги биздин Бүбүсар эжекебизди эстеп кетип, Бүбүсар эжекебиздин видеосун YouTube каналынан табып, анан ошого видео жасап көрдүм да. Ошондой радио эффект кылып, анан видео жасап эле Reels'ке жүктөсөм,
ал жакшы көрүүчүлөрдү топтоду. Анан демек мага жаккан нерсе башкага адамдарга да жагат турбайбы дедим да. Анан ошентип видео ошол форматта келип калдым. Ошол байыркы дедим го, илгерки кинолордун үзүндүлөрүн алып жасап көрө баштадым. Эрлан, оймолордо сени поэзия, сүйүү темасын, ырларды көп окуйт деди да. Романтиксиңби? Романтик деп деле өзүмдү эсептебейм. Негизи ырга болгон сүйүүм бул Алыкул Осмоновдун ырларын телевизордон КТРКнын жамааты Алыкулга гүлдөшсө деп окуп аткандарын көрүп калып, андан кийин ошол ырга басым жасап баштагам. Бирок ага чейин поэзияга деген түшүнүк жок болчу, ачыгын айткандачы. Анан ошондон баштап ырларды окуп баштадым, изилдендим кандай ырларды деп. Анан кийин ырларды өзүм үчүн окуп жүргөм. Алыкул Осмоновдун ырларын да, башка кыргыздын жазуучуларынын ырларын. Андан кийин уже Инстаграмга бир ыр салып көрдүм, окуп. Анан элге жакты, көптөрүнө. Анан кийин өзүмө жаккан ырларды окуп Инстаграмга киргизип коюп аттым. Көбүнчө азыркы учурда жаш акындар, жаңы чыгып келаткан акындар ырларымды окуп бер, анан буларды байкап көрбөйсүзбү деп жөнөтүшөт негизи. Бирок өзүмдү романтик катары деле эсептебейм. Мусулманкул, мен оймолордон Венамдын видеосун көргөндө мен бир чоң эле байк болсо керек элестеткем да. Сеникини укканда таң калып эле. Бул голосду каяктан нарабатып эткенсиң, канча жыл иштегенсиң голосдун үстүндө? Жок, бул үнүндө өзгөртүш мурун кичинекемден эле болчу. Кичинекемден эле кино же видео көрсөм ошону дурап, ушундай шыгым бар болчу. Анан бара Венамда көрүп калдым видеосун. Киносун көрсөм чыта кылайын десем болот экен. Болгондон кийин анан өзүмө биринчи ушинтип жүрүп, кийин кырылдап сүйлөсөң бул тамагың ооруп калат да. Анан уже тамагың ооруп уже көнүп калгандан кийин уже кинону деле жазуучу кылып көрсө болот экен деп туруп кылдык. Анан оймолор менен чогуу кылсак болгондо ага чейин орусча кылып көрдүм. Орусчасы чото башкаларга окшоп жаккандай болгондой болду. Анан кыргызча деле кылайлы дегем оймолорго. Ошондон кийин кылып көрдүк. Бектур, менин билишим боюнча сен оймолордо Ди Каприону, Том Харди жана Ахиллести үнүн коштогонсуң. Ал образдарды жеткирип, көрүүчүгө аягына чейин жеткириш үчүн, майын чыгарыш үчүн сен ошол кинолорду кайра көрүп чыктыңбы же өзүң жашоодо эле ошондойсуңбу? Кандай болуп калды? Эми ал кинолорду кичинекейибизден эле, балапан кезибизден көрүп чыкканбыз десем эч кандай жаңылышпайм. Себеби алардын киносу баарыбыз эле жаштар үчүн өзүнчө актуалдуу, аларды көрүп мындай кандай десем, ар бир фишкалар болот, сүйлөө жөндөмдөр болот, кандай харизма менен сүйлөш керек, ал жакта үндөн дагы беришет да негизичи. Ошондой ыкмалар менен аракет жасап бир аз кино үзүндүлөрүн көрөсүң. Эми убакыт болбой калат, кээде убакыттар болуп калат. Аны озвучка кылыш керек, текст даяр, звукорежиссер күтүп атат бүт нерсеничи. Анан түнкү маал болсо эле аны озвучка алып тезирээк эметкенге аракет жасайсың. Ушундайсың. Оймолордо сен фишкаң демек более злой, мужественный адамдарды, эркектерди, Семейный дагы болуп кетет ал жактан. Семейный. Ошол жерден токтололу. Оймолордо жалгыз эле үй бүлөлүү сенсиң. Мен. Канча болду үйлөнгөнүңө? Үйлөнгөнүмө 2 жыл болду. 2 жыл болду. 2 жыл болду, балам бар. Баламдын аты Алихан. Ал чоңоюп, акырына чоңоюп келди, 3 ай болуп калды. Эми ата болуш кандай десем, ал жаман. Түшүндүм. Элина, мен сени биринчи жолу социалдык тармактардан, Instagram, TikToктон көргөндө, бул орус кыз эмнеге кыргызча сүйлөп атат деп. Таң калгам да, сен улутуң ким өзү? Негизи апам кыргыз, атам орус. Бирок апам кыргыз болгондуктан деле үйүбүздө жалаң гана орус тилинде сүйлөшөбүз. Анан дагы кыргыз тили кайсыл жерден үйрөндүм? Менин оюмча, кичинекей кезимде кыргыз балдар менен ойноп, негизи кыргыз тилинде үйрөнүп калдым деп ойлойм. Анан дагы кыргыз туугандарым бар. Алар менен да кээде кыргыз тилинде сүйлөшүп, ушинтип бир аз үйрөнүп калдым. Бирок чын айтканда 10 жылдан бери кыргыз тилинде сүйлөбөй бир аз кыйналып жатам азыр. Анткени жумушта жалаң гана
орус тилинде сүйлөшөм. Анан дагы жумушта, үйдө, окууда жалаң гана орус тил. Ошондуктан кыргыз тил бир аз унутулуп калды. Ошондуктан бир аз Кыйын болуп атат. Ооба, ой пикиримди же ойлорумду кыргыз тилине жеткиргенге бир аз кыйын болуп жатат. Ясно. Анда мындай кылалы, сени кыйнабаш үчүн суроолорду орусча эле бере берейин. Биздин көрүүчүлөр түшүнөт тур, Так тебе будет удобно, я Да, думаю. мүмкүн, да, нормально, классно. Кто тебя пригласил в студию Оймолор? Вообще, относительно недавно, примерно, наверное, 2-3 месяца, я начала вести свой ТикТок. Да, в ТикТоке основная моя мысль — это немного переделывать голос, говорить более выразительно, более четко. И вот в последнее время, учитывая мою некую, наверное, небольшую популярность, но на сегодняшний день количество подписчиков, наверное, в ТикТоке 30 тысяч, я не скажу, что это очень как бы огромная сумма, но для меня это огромное количество подписчиков, которые я набрала за короткий промежуток времени. При том, что, знаете, не было как такового нацеленности на то, чтобы развивать свой ТикТок, либо, знаете, прям ежедневно выкладывать видео и работать над этим. То есть, в принципе, знаете, типа на изи, на расслабоне набралось 30 тысяч подписчиков, и, соответственно, я стала узнаваема, и, скорее всего, там, насколько я знаю, Өзгөрүш, да, тот основатель Оймолор, он увидел меня там и заинтересовался мной. Тем более в ТикТоке есть достаточно большое количество видео, где я говорю на кыргызском языке. Вот. Там он меня увидел и затем написал мне в Инстаграм. Собственно, мы с ним списались, встретились, он меня пригласил, и, собственно, с того времени я в Оймолор. Круто. Мен билишим боюнча сен Тамашоо лигасында да ойногонсуң. Тамашоодо 2014-жылдан 16-жылга чейин 2 жыл ойногом. Премьер лигада. Ал жактан кетип калдым. Ооба. Кеткенге туура келди, себеби баарыбыз эле ошол маалда окууну бүтүп, Россияга баргыбыз келип жүргөн кездер болчу. Анан мен негизи баргым келген эмес, бирок үйдөгүлөр эми барып кел дегенден баргым келбей жүрүп эле Москвага барып калдым. Ошол жактан дагы ойгоно баштады да, себеби мен иштеп жүргөндө курьер болчумун. Заказдарды жеткизип барганда мага ошо заказ берген адамдар айтып берчү да, сен ырдайсыңбы, үнүң жакшы экен, операга барсаң болот деп. Анан мен мурун гимназияда окуп жүргөндө ошо вокалга барчумун да. Вокал барып жүрүп, анан мен дагы вокалдан көңүлүм калып калган да. Ырчы болбой эле коюш керек экен деп ошондо чечкем да. Ырчы болбой эле коеюн деп. Анан мен ырчылыкка таптакыр кызыкпайм деп элдин баарын айтып жүрө берсем, бир күнү бир операда иштеген эженин заказын жеткизип калып турмун Москвада. Рублевкага баргам. Жеткизип барсам, ал айтты ушундай: эгер ырдааганга кызыкпасаң, анда жакшы үнүң бар экен, Московская радиошколага барып көр, ошол жактан көрөсүң деп. Анан мен барып көрөйүн деп жүрүп эле, анан бир күнү себептен себеп болуп эле дагы бир тааныш бала чыгып калды, аны менен дос болуп калдык. Анан Московская радиошколага бардык. Ошол жактан дикторлор айтканда мен өзүмдүн үнүм бар экенине ишендим да. Чын эле үнүм ушундай экен, радиого жарайт экен, же болбосо үн коштоого жарайт экен депчи. Ошентип жүргөм. Анан бул жака радиого чакырып калды Канат Кадыржанов экебиз. Келдим 2017-жылы сентябрда келип, ошондон бери иштедим. 5 жыл болуп калыптыр. Түшүнүктүү. Бул жөн эле хобби болчу, башында же буга чейин радиодо иштегенсиңби? Жок, иштеген эмесмин, башында жөн эле хобби болчу. Жумуштан сырткары бош убактың болуп калса, ушундай видеолор жумуштан сырткары бош убактым болгондо жасагым келип, өзүм эле бир ички дүйнөдөгү болуп жаткан сезимдерди сыртка чыгаруу үчүн болгон менин чыгармачылык эч кандай хоббим болчу да. Азыр кээ бирөөлөр жаман көрүшү мүмкүн. Видеонун баягы лайк же просмотр, комментарий десе, видеонун контенттин, форматтын ийгилиги ошол просмотрдан, анан лайктардан билинет да, канчалык деңгээлде элге жакканы. Ошо сен салган видеонун эң биринчи видео ошол форматтагы канча просмотр болду эле? Эң биринчи көп алып кеткен форматтагы же эң биринчи видеомбу? Азыркы форматтагы видео. Азыркы форматтагы видеомдон эң көп алганы ошол убакта
канча 500 000 болсо керек эле. Бирок ал Reels'тен болчу да. Азыркы ошо Тибег эле деген беркиндей IGTV деп коет эмеспи? Ошол жактан 400 000 болуп калды, 400 000 тегереги. Түшүнүктүү. Өзгөрүштөр демек сени оймолорго чакыруусунун себеби ушул форматыңды жактырып чакырган болсо керек. Ооба, өзгөрүш ошо. Форматыңды көрүп калып, аябай жактырып сенин. Өзгөрүш менен кандайча таанышып калдыңар? Өзгөрүш экөөбүз Instagram'дан эле таанышып калганбыз. Instagram'дан ушундай сиздин чыгармачылыгыңыз жагып калды деп эле. Анан ушундай бир идеялар бар эле. Ошону жолугуп сүйлөшсөк кандай болот деп. Анан жолугуп сүйлөшүп, ошол кыргыз башка кинолорду, башка өлкөнүн кинолорун кыргызчалап которгум келип жүрөт көптөн бери деп айтып калды. Анан азырынча андай нерсе боло элек депчи. Анан мен дагы негизи эле ошондой нерсени каалап жүргөм да. Өзүм дагы жанакындай орусча произнеси своим голосом деп калышат го. Ошондойлорду тартып, мен дагы ошондой дубляждап көрөйүн деген ойлорум бар болчу. Анан ал идея мага жаккандыктан экөөбүз ошо оймолорду ачып көрөлү, баштап көрөлү деп эле ошол оймолорду азыр көрүп жатасыңарга видеолордучу. Ырларды көп окуйм деп атпайсыңбы? 20-кылымда, 19-кылымда жазылган кыргыз ырлары менен азыр 21-кылымдагы жазылып аткан ырлардын сапаты, окшоштугу, айырмачылыгы кайсыл доордун ырларына сен көбүрөөк жакыныраксың же жакшы көрөсүң дегендей? Эми азыр бунуку жакшы, бунуку жаман десем дагы туура эмес болуп калат. Себеп дегенде азыр муун алмашып атат. 100 жылда жер жаңырат, 50 жылда эл жаңырат дегенде эле азыр муун алмашкандыктан азыр ырлардын да форматы алмашып атат. Негизи кыргыз эли сөзгө көп басым жасап эметкендиктен айырмасы бар мурдакы менен азыркы ырлардын. То есть орусча айтканда современниктердикичи. Анан мааниси өтө көп эле терең мурдакы ырлардыкы. 20-кылымда жазылган ырды алып туруп азыркы менен салыштырганда билинет да, айырмасы чоң эле болуп калат. Түшүнүктүү. Азыркы эстрадагы ырчылардан сага эң жаккан топ 3 ырчы. Акын болобу, эстрадный болобу, оперный болобу, иш кылып сенин көңүлүңө жакын ырчылар. Азыркы топтон бул эми аткаруусу боюнча десек бул Атабеков. Талашсыз Атабеков аткарат. Анан кийин Султан Садыралиев. Султан Садыралиев ошол 20-кылымдагы ырчылардын ырлардын алып азыр заманбап орусча жаңа эметке айтканда ремикс кылып заманбапка салып уже жаштарга бизге тартуу кылып атат да. Бул дагы эме бир чоң жетишкендик. Түшүнүктүү. Сен кайсы видеоңду көрүп чакырды сен? Инстаграмда өзүм подписчиктерим ошо аз болчу. Ошону көбөйтөйүн деп туруп Инстаграмда өзүнүн таргет жасагам, реклама. Анан көрсөм аны көп эле адамдар көрдү, бир 5000-6000 кирип подписка кылып, анан ошол көрүүчүлөрдүн арасынан дагы бир кыз кири дагы ар бир постко лайк койду дагы, анан оймолорду отметка кылды ошо комментарийгечи. Именно мен кайсыл видеом «Ты красиво» деген бир неме болчу, ыр. Ошонун озвучкасы болчу, ошого таргет жөнөткөм. Ошол аркылуу оймолорду отметка кылгандан кийин, аны ошо оймолор көргөн. Роза өзгөрүш. Анан өзгөрүш өзүнүн аккаунтун мага жазды. Ушундай сен деле озвучка кылат экенсиң, давай чогуу кылабыз депчи. Ошол аркылуу мен деле макул деп келдим оймолорго. Оймолордун калгандары бойдок да. Анан өзүнүн башын багып жүрө берет да. Үй бүлөлүү адам бул чөйрөдө кандай болуп калат экен? Үй бүлө багыш керек дегендей. Озвучка болуп атканда кечке оюнун баары башка нерсе болот. Мисалы, памперс алыш керек деген сымалчы. Ушундай сыяктуу нерселер. Көбүнчөсү эми баары бир статус болот экен да. Үй бүлөлүү адам. Сиз деле үй бүлөлүү болсоңуз, статус болот. Ал жактан кирип келсең эле төргө өткөзөт. Биринчи озвучка кыл дейт мисалы. Эң мындайча айтканда башкы ролдорду берип коет десем кээде жаңылышпайм да мисалы.
келинчегиң кандай көз карашта сенин бул кылып аткан ишиңе? Жакшы, дайыма кандай десем, негизи эле келинчек ар бир өзгө мындай мотор болуп турат го, эртең менен тургузчу. Бар иштебейсиң, эмне жатасың деген сымалчы. Ошондой сыяктуу. Поддержка керек, не болбосо да. Эгер кээде акча тыйын таппай келсең дагы, эң башкысы өз каалооңду, өз максатыңа жетиш үчүн өз кыялың менен кетип баратасың дегендей да. Ошо сенин кыялыңа жетиш үчүн мен сага опора, мотор болуп берем, буюрса, деп э? Жакшы, аялың түшүнгөнү ошол эң негизгиси. Көп ийгиликтүү эркектин артында түшүнүккүү, колдогон аялдар турат. Ошон үчүн аялдар түшүнүктүү болсо, бул аябай чоң плюс, чоң жеңиш. Вообще, на самом деле, очень длинная история. Вообще, как я пришла к голосу. Мы об этом говорить? Да, Вообще, конечно. как я пришла к голосу. Вообще, по натуре своей у меня очень тихий голос был. Очень тихий, очень невнятный, была очень нечеткая речь. Я очень сильно проглатывала слова, предложения и так далее. С чем это связано? Чем сильнее, неувереннее в себе человек, тем нечетче его речь, тем тише он говорит, тем слабее. Как бы мы в этом мире проявляемся также через речь. Вот если вы посмотрите на себя, как вы говорите, в принципе, можно сделать о вас вывод. Да? Как вы говорите, тихо, громко, либо внятно, либо невнятно. И я решила над этим это тоже проработать. Да? Я решила, что я не хочу так говорить, я хочу говорить более красиво, более четко, и чтобы люди меня слушали и слышали. Для меня это было важно. И все, что я начала делать, я начала читать книги вслух. Наверное, прям максимально громко, максимально сильно. И я поняла, что это было больно, потому что, знаете, язык и в принципе ротовая полость привыкает к положению говорить неправильно, да? И я начала читать, прям проговаривать каждое слово, и по мере того, как я читала, я поняла, что, оказывается, меняется тональность голоса, да? То есть она становится более выразительнее, речь становится более четче. И вот на этом фоне я начала выкладывать видео в Инстаграм. В Инстаграме у меня тогда было 200 подписчиков, да, это в основном мои родственники, коллеги. Но на данный момент 1200, но для меня это уже прогресс, это уже как бы, да, классно, я считаю. И я начинаю выкладывать в Инстаграм, мне начинают говорить, что типа классно, прикольно. Начинаю выкладывать в ТикТок, обратной связи никакой нет. То есть я выкладываю видео, где я меняю голос, просмотры набирают 100 либо 200. Потом я заливаю одно видео, которое набирает, по-моему, 500 тысяч просмотров. И, собственно, дальше больше. Мне становится это интересно. И, наверное, вот как-то так. Сен жоогуңан суроо пайда болуп кетти. Мен ырчылыкка кызыкпай калдым деп атпайсыңбы? Ырчылыкка кызыкпай калышыңа эмне себеп болду? Же ырчыларга көз карашың терспи? Деги эле биздин кыргыз шоу бизнесиндеги ырчыларга көз карашың кандай? Эми ал мен ырчылар жактан ырчыларга айткандай деле эмесмин го, бирок менин жеке көз карашым ушул эмелер мындай ырчылардын мындай сапат жагына азыр өтүп келатканына көзүм жетип ошолорду көрүп кубанып атам да. Бир маалдарда баардык эле тойго ылайыктуу кылып жаза башташкан. Анан өзүм радиодо иштегенде интервьюларды алгам ырчыларданчы. Алар менен сүйлөшүп, маектешип, эфирден сырткардагы сүйлөшкөндө көптөр айтышчу да, азыр эмнеге концертке эл келбейт депчи. Эл концертке келбеген себеби, мен ойлойм да, менин жеке оюм. Мисалы, мен тойго барсам, жок дегенде кыргыз эстрадасынын номер одиндерин мен тойдон көрөм. Алардын эң жакшы популярдуу ырларын угам, жанынан көрөм. Мага эмне керек бар? Анын концертине барып, атайын билет сатып алып көргөнчү. Мен кайсы дос балам үйлөнбөсүн, ошонун тоюна барсам, биринчи алдыдагы ырча жүргөн болот да, ырдап аткан болот. Анын мен жанына барам, мисалы сүрөткө түшөм. Маданият кызматкерлери элге үлгү болуш керек го дейм, алардан өйдөрөк бир азчы. Мындай алдыраак болуш керек, ойлонуу боюнча, кийим кийүү боюнча, өзүн алып жүрүү боюнча. Мен ошентип ойлойм. Анан азыр ырчылар жакшы жагына кетип баратат себеби мындай да.
мамлекеттин башка жерге таанылуусу бул менин жеке оюм да. Маданият, анан спорт жагы да. Спорт жагы бир топ алдыга кетти. Азыр дүйнө жүзү таанып атат. Алар менен сыймыктанышыбыз керек, аларды колдошубуз керек. И ошол эле кезде биз өзүбүз ушул маданият жагындагы өстүргөнгө аракет кылышыбыз керек. Азыр мен маданият кызматкерлеринин атынан сүйлөгөндөй эмес, өзүмдүн жеке оюмду айтып атам. Демек сен ырчы болом деп ашыгып жүргөн убактарда ырчылар көп тойлорго барып, ачыгын айтканда өздөрүнүн статусун түшүрүп алган десек болот, Ошол кезде жаңыдан башталган да. Анан мен көзүмө көрүндү. Себеби эмеде окуп жүргөндө, 2 класста окуп жүргөндө, жок, 3-4 класстарда окуп жүргөндө, мисалы кыргыз эстрадасы аябай элдин баары ырчы болгусу келсе керек, менимче Султан Садыралиев, Мирбек Иманбековдорду көрүп, Ильяз Абдыразаковдорду көрүп. Өзгөрүш айтты мага, Оймолор деген атты Роза койгон деп. Ошол чын элеби? Ооба. Тандоодо да кандай аталыштар бар экен? Тандоодо негизи аталыштар деле жок болчу. Башында деген ал Оймолор мурда эле мен баштаган проект болчу. Ал проектте деген ошол дүйнөнүн өзгөчө адамдарын, күчтүү адамдарын айтып берүү максатта ачылган аккаунт болчу да, Оймолор деген. Ал аккаунт бар болчу мурда эле. Анан өзгөрүш кандай аталыш коебуз деп калганда, ушундай койбойлубу депчи. Бирок ал дубляж менен Оймолор деген негизи эле бири-бирине кандай десек, мындай логикалык бир байланышы деле жок да. Бирок аталышы кыргызча сөз болгондуктан, анан негизи эле Оймолор деп мындай уккулуктуу болгондуктан, анан ушундай койбойлубу деп өзгөрүшкө айтсам, өзгөрүш башында макул болбой аткандай макул болду. Оймолор чынында эле анда өзүндө деген мындай койгон аталыштар деле жок болчу экен да, оюндачы. Ошондуктан анда жок болгондуктан сеникин кое берели деп анан. Ясно. Оймолор чынында эле мындай уккулуктуу аталыш да, мага да жагат. Анан азыркы учурда уже Оймолорго официалдуу түрдө документтерди алып, ошо керектүү документтерди алып бүткөнсүңөр, Оймолордун демек негиздөөчүсү ошо өзгөрүш экөөңөрсүң. Сен ошо өзүңө жаккан ырсаптардан бир куплет айтып берсең, өзүң окуган, өзүңдүн коллекцияңда, өзүңдүн плейлистиңдеги ырлардан ошо бир куплет. Урмат Дононбаевдин ыры. Сүйүү саптары, түшүмө кирдиң, бирок карабадың. Белгизип тарына чың жай албасың. Мен дагы сезген оюңду ойдо турдум. Сен үчүн түгөлүккө жарабаш. Деген ыр сап. Катуу. Бул сенин жашооңо тийиштиги барбы же? Бул жеке мен жашоом эмес. Негизи бул ыр саптарды окугандан кийин көптөр эле жазды да. Мен мага арналган эркен деп. Негизи Урмат Дононбаев деген бул адамдыкын мен деле Instagram барактарынан баракчап эметип, статья этип эле таап алгам. Бул эч кандай тиешеси жок. Бирок бул ыр саптар көптөрүнүн башынан өткөн го дейм. Мындайча заманбап сөз менен айтканда жиза. Ооба. Буга чейин видеолорду ошо үн коштогону телефондон эле кылып жүргөнсүң. Ага чейин телефонду биринчи ошо озвучканы кино эмес, например, мындай видео, бир цитата балар болчу, интернетте тапкам. Ошолорду орусча өзүм үнүм менен бир кылып көрөйүн дегем. Кылсам, что барына жаккандай болду. Кылгандан кийин что кызыгып кеттим деле, ошо телефондо программалар скачать этип алгам, анда болсо компьютерим жок болчу. Азыр болсо жакында 1-2 ай болуп калды, жок 1-2 айны кышын алгам. Кудай буйруса. Ошол менен эптеп азыр компьютерге өтүп калгам. Ошондон кийин уже видеонун качествосы кыйла көтөрүлдү деп ойлойм. Оймолорго келгенде мындай чоң масштабты көргөндө, студияны көргөндө, профессиональный микрофондорду көргөндө, мынчалык чоң команданы көргөндө кандай сезимдер болду? Неужели мен да ушундай жерде иштеймби деген. Ал деле мен кичинекейимде кыялдар болчу, эгерде ошол кинону озвучка кылып аткандайга профессионалдарга окшоп озвучка кылсам деп. Ошо Оймолорго келгенден кийин, студияны көргөндөн кийин кубанычтуу болдум, сүйүндүм абдан.
бир жеттен ушундай кичинекей болсо да бир кыялым аткарылды деп сүйүнүп аткам. Өзүмө окшогон адамдарды таптым. Бир эле мага окшогон адамдар мындай көп экенин билдим да ошондон кийинчи. Бир эле мен эмес, башкалар деле ошондой бар озвучка кылышат экен, үн коштошот экен. Өзүмдүн тарелкамда сезип атам да ошолордун арасында. Мен жана өзгөрүш айтты. Бул долбоордон биз пока акча иштей элекпиз деп. Бир аз тапсак дагы өзүбүздүн эле расходторду жаап атат деди да. Сен башында айткандай эле үй бүлөлүү адам акча табыш керек да. Бала чаканы багыш керек. Той тамаша, апяктар болот, шернелер болот. Ошондо кандай сен башка жумушта да иштейсиңби параллельно? 3 жумуш, 4 жумуш десем да жаңылышпайм. Мына пример жумуш жок деп жүргөндөр мына Бектурдан үлгү алсаңар болот. Эми ошон шашпай токтолуп өтөлү. Кайсыл жумуштар? Биринчиден, ал жумуштардын атын айтып берсоло. Албетте. Сатуу жактан, продажа, основной акча тапчу көбүнчөсү. Алихадай, Каразире майы деп ошону сатып иштейбиз. Бул биринчиден. Экинчиден, эми КТРКдан ал жактан акча маселеси азырынча чечиле элек буюрса, ниет кылып атабыз, Анан түнкү маалда эми кыргыздардын кандай десем, машинаң болгондон кийин баары түнкү маалда таксовать этүү деген сыяктуу, таксист болобу деген сыяктуу ушундай нерселер. Калгандары реклама озвучка. Реклама озвучка кылып ушундай сыяктуу. Если мне память не врет, твое вот это видео набрало очень много просмотров, да? Где ты говоришь голосом Яндекс. Голосом... Про это видео ты говорила 500 тысяч просмотров? Нет, видео было о том, что я сказала, что вот я типа снимаю ролики, да, говорю, а никому это не интересно. И что мне осталось делать? Что мне еще сделать? И я такая типа, мне говорить на кыргызском языке, что-то такое, я даже забыла. И я начала говорить на кыргызском языке. И то есть вот эта вот совокупность говорения на кыргызском языке и голос дал такой эффект. И вот как бы тогда уже начали огромное количество людей писать, что классный голос, но, знаете, очень сложно оценивать себя саму, потому что вот ты себя слышишь, как бы переслушиваешь и думаешь, ну типа, ну что в этом такого интересного, да, как бы ничего такого. Вот, и это начинает набирать просмотры, и, соответственно, начинают люди подписываться. Вот. Когда твое видео выложили в МКС видео, ты не звезданулась? Ну, во-первых... Хотя бы чуть-чуть. Вообще нет. По сей день я этому очень рада. Нет такого, что я поймала звезду, да, или как это называется. Единственное чувство, которое я испытываю по сей день, это чувство благодарности, что благодаря вот тому, что я работала над собой, я, наверное, хочу сказать спасибо себе, что у меня есть такое качество, если я знаю, что что-то не так, я начинаю над этим работать. Я не соглашаюсь с этим. Огромное количество людей, зная свои недостатки, соглашаются с этим и как бы проживают остаток своей жизни, как бы вот эту жизнь проживают дальше. Я со многими вещами не соглашаюсь и знаю, что если есть в моих силах, и если я могу это проработать, почему бы и нет, почему бы не стать лучше, да? И из любви к себе понять, что помочь себе. И вот когда я спасибо себе говорю, что я начала работать над голосом, да, и вот это все привело меня к тому, что сейчас есть друзья, есть знакомые, есть возможности, есть интересные моменты в жизни. Вот то чувство, которое я испытываю на сегодняшний день, но совершенно не испытываю, как это называется? Как это называется? Звезданутость, вы сказали, да? Да. Звездняк, проще говоря. Да, такого я пока не испытываю и очень надеюсь, что такого не будет. В последующем тоже. Да. Как бы, знаете, основной фактор, который мне пишут в ТикТоке либо в Инстаграме, это то, что тебя украшает твоя простота. Много людей такой... Да. Много пишут, что типа ты не высокомерная, ты умеешь находить контакт с людьми, и мне это очень важно. Мне важно, чтобы я находила контакт с людьми, и, наверное, в последнее время мне очень важно как-то помогать людям. Наверное, вот думаю, через голос как-то мотивировать людей, что на самом деле жизнь, она охрененная, на самом деле, да? И на самом деле мы просто загоняемся, на самом деле мы сами себе придумываем какие-то испытания и сами через них же проходим. На самом деле все проще, и нужно типа тупо расслабиться. Вот. Радиоға айтып келесіз. Радиода иштеп баштадың. Өмүрү радио ушул тармакта, ушул чөйрөдө сенин билимиң жок да, негизи окуган эмессиң да. Жок, окуган эмесмин. Үнүң бар. Үнүң менен келгенсиң. Анан ким чакырды, кандай болуп калды, кандай кыйынчылыктар болду, радио келгениңе өкүнбөйсүңбү дегендей.
Жок, өкүнбөйм. Себеби жашоодо болуп аткан нерсенин баардыгы биздин пландарга караганда Кудайдын планы. Биз канткенде бактылуу болобуз, биз канткенде жүрөгүбүз ыргайт, биздин канткенде жан дүйнөбүз тынч болот, аны Кудай билет да. Бирок биздин жүрөгүбүз тынч, жан дүйнөбүздө бир мындай бактылуулук орнош үчүн көп нерсеге аракет кылабыз, бирок кээ бир нерселерди байкабай калабыз. Кудай бизди ошол жакка алып баратканчы. Анан радио боюнча мени 2017-жылы ошо Канат Кадыржан байке чакырган, Москвада жүргөндө. 3 ай сүйлөшүп, чын эле барсам чыгып кетпеймби? Ал жактын келечеги кандай болот? Ошолорду тактап 3 ай. Анан келгенмин. Келгенде албетте кыйынчылыктар болот, эми баардык эле жерде болот да. Анан ошо радио жагында кыйынчылыгы мен үчүн мындай болду да, башында келгенде. Микрофон эле турат, эч кимди көрбөйсүң. Бирок сен жүздөгөн, миңдеген адамдарга, миллиондогон адамдарга сүйлөп атасың да. Мисалы, жарнамалык ролик деле ошондой. Сени эч ким көрбөйт, бирок аны канча адам угат, мындай көп адамдар угуп аткандай элестетип сүйлөйсүң да. Мисалы, эмне текст окуп атам, жарнама боюнча айтып атам. Эмне текст окуп атам, кимге окуп атам деп суроо берип туруп, анан ошону мен өзүм мээме алып түшүнүп алып, анан окуйм да. Мисалы, концерттер болот, же болбосо бир нерсенин презентациясы болот, же болбосо имиджевый роликтер болот компаниялардын. Ошолорго мынчалык жеткириш керек да. Мисалы, бирөө бир нерсесин саткысы келип атат, продуктусун даяр, ошону элге жеткириш керек үн менен. Кантип мен ошол жолдорду издейм. Канткенде жакшыраак болот. Себеби мен анын продуктусун сатышым керек да. Ал мага ишенип, жарнамага мага буйрутма берип атат да. Мен ошентем. Мынтип ойлогом, мен биринчи үнүмө иштеп алайын, өзүмдү көндүрүп алайын, өзүм үйрөнүп алайын, ошол жакты көрүп алайын, кандай экенин. Андан кийин мен бетиме иштей баштайм, адамдарга ушул нерсени жеткире баштайм дечүмүн да. Мурун деле эми көп жерлерге барып, же мындай өзүмдү жар салып, мен мындаймын деп айткым келген, бирок ага даяр эмесмин дечүмүн да өзүмдөчү. Эми бирок акырындап келатат. Эми 5 жылдан жүзү болду. 5 жылда эми 100% нерсени үйрөнбөсөм да, жок дегенде ошонун 20, 19, 18 жада калса 0,1% болсо дагы пайда таптым деген ниетим бар да. Инстаграмда азыр канча катталуучуң бар? Оймолордобу? Жок, сенде. Өзүмдүкүндө Инстаграмымда азыр 30 миңге чукулдап калды көрсөм. 30 миң. Бирок мен байкап көрсөм, просмотрларың жок дегенде эле 100 миң, 150 миң, 200 миң экен. Демек бул сен азыркы современный тил менен айтканда активиң аябай эле күчтүү экен. Элдердин кызыгуусу, сенин видеолоруңду көрүп аткандар аябай эле жакшы экен. Бул жакшы көрсөткүч. Биринчиден, сен эмеңди, чыгармачылыгыңды сыйлап атканы, үчүнчүдөн, бул жашообузда керектүү эле нерсе. Бунсуз болбойт. Реклама. Акча. Реклама заказдарды аласыңбы? Негизи акыркы убакта ала баштадым. Кайсыл жактан, кандай чөйрөдөн заказдар көп келет? Жакында эле бир компания экен, ошол Кыргызстанда. Ошондой техника боюнча ошолго Үй тиричилик техникасы. Жок, үй тиричилик эмес, жанакындай. Телефондор, смартфондор боюнча, гаджеттер боюнча ошого бизге реклама жасап бербейсиңби дегендиктен ошого реклама жасап, өзүң стилиңде баштап, өзүм стилимде жасап бердим. Жасап бердиң уже? Жасап бердим. Примерный сөздөрүн уксак болобу? Ал жакта ошол бул компания жөнүндө билесизби деп, анан ал компанияны жанакы үн менен, жанакы үн менен эмес, өзүмдүн мындай таза үнүм менен. Сторис. Же лентага эле? Жок, лентага
алардын лентасына жазып бердим да. Түшүнүктүү. Ошондой. Лентага мен азырынча рекламалуу элек. Мен сенин аккаунтуңан байкап атам эле. Жакшы. Сен билишим боюнча өзгөрүш менен оймолорго чейин эле бир 3-4 жыл мурун тааныш болчуң. Өзгөрүш ушу оймолорду чогултууну пландап жүргөндө сенин кандидатураң изначально эле болсо керек, же биринчи башка балдарды чакырып, анан кийин сени чакырды. Кандай болду ошол? Кирип калыш. Өзгөрүш негизи бул жөнүндө жаңылышпасам бир 4 жыл, 5 жылдын тегерегинен бери айтып келатат да. Бул биз дубляж кылыш керекпиз. Чет элдик кинолорду өзүбүздөн кыргыз тилге которуп, кинотеатрларга бериш керек, элге кыргыз тилин жайылтыш керек деп. Бул 4 жыл, 5 жылдан бери эле мен уже мээме куюп келатат да. То есть бир жери суу тамай берет го. Ошондой эле бул мен какшап келатат да. Албетте ушуну баштайбыз деп аткан. Албетте анан чоң иш баштаганга бул мыкты команда керек. Анан кандидатура негизи меники мурда эле бар болчу. Бул идеяны айтып жүргөндө өзгөрүшкө айткан мен да колдойм депчи. Анан ал кезде азыркыдай дос эмес болчубуз. Эми менин оюмча да, мамилебиз эми жолукканда эле иш жүзүндө эле болчу, андай жок болчу негизи айтканда. Бирок кандидатура бар болчу. Түшүнүктүү. Оймолорго киргенден кийин вообще дос болбой калдык деп ойлойсуң. Тамаша. Жеке жашооң боюнча үйдөгүлөр, жакындар, достор, туугандар, ата-эне колдойбу сени бул ишин? Ооба, баары эле колдошот. Окууңду да окуу, бирок тиги хоббиңе да убакыт бөл дейт. Анан мен дагы окуун эле болот деп, анан хоббиге да кичине убакыт да бөлүп турам, кээде ошо. Анан Кудай буйруса, ошо хоббимди эле жумушка айландырышка уже неме болуш керек да. Кесиң боюнча кимсиң сен? Налоговик, налогообложение профессиясында окуйм. Налог салат экенсиң да. Билбейм анысын точно. Кудай буйруса бар диплом алсак ушундай. Эми оймолорго келсек, кайра. Оймолорго баарына эле ушул суроону берип атам. Оймолорго сени ким чакырды? Өзгөрүш. Кантип келип калдың? Ушул боюнча. Өзгөрүш чакырган. Не деди сага, чалды, жазды? Өзгөрүш менен негизи такыр эле тааныш эмес болчу. Инстаграм баракчалардан бири-бирибизди көрүп эле, бири-бирибизге лайк басып эле деген сыяктуу да. Анан бир көчөдө кетип баратсам 2 жыл мурун ошону биринчи жолу жолугушуп болду. Белинка Киевский турабыз. Мен үйгө кетип бара жатам. Ал жерде турсам, өзгөрүш келип калды. Ассалам алейкум деп. Үнү да бир башкача бар. Ассалам алейкум, алейкум салам. Кайерге баратасың? Мен сага бир жумушум бар. Негизи бир пландар бар. Проект менен иштеп атам деп ушул боюнча айтып баштады. Хорошо, мен да озвучка негизи ошол боюнча жакынмын. Сүйлөштүк, пландадык. Бирок деди. Ал жумуш 2 жылдан кийин башталат деди. Хорошо, без проблем. Ошондон кийин дайын оту жок. 2 жыл сүйлөшкөн жокмун такыр. 2 жылдан кийин телефон чалуу. Бектур, мени тааныңбы? Эми үнүн кантип тааныбайсың? Тааныдым. Ошондон менен жолугушуп туруп, сразу эле ушу менен уланып кетти да. Өзгөрүштүн ушундай тактикасы бар да. Мындай айтканда, ар бир адам чакырганда өзүнүн командага ушун заранее айтып коюп, андан кийин ушундай акырына чогултуп баштым. Түшүнүктүү. Твое место в Оймолор, твой образ, какие роли ты озвучиваешь? В Оймолор, как правило, мне дают что-то из серии типа женственного, такого, знаете, такого монотонного, да. Но, честно говоря, я чувствую, что, знаете, бывает же, когда образ приедается. Я чувствую, что последние роли у меня такие, где я такая вся женственная, такая, типа, такая, не знаю, сексуальная, да, как можно сказать. Хочется чего-то, наверное, другого, более какого-то дерзкого. Ну и, наверное, еще скажу, что мне немного сложно, потому что я могу делать, как бы, пародировать дубляж, если это на русском языке. На кыргызском языке мне немного сложно, потому что первое, это все-таки концентрация на язык, нужно правильно сказать, правильно произносить. И вот все-таки на кыргызском языке очень сложно создавать некую томность. Вот, например, на русском про тачки вроде бы все ясно. Как-то там по-другому. А вот на кыргызском там много слов, когда как-то прерывисто и немного грубовато. И вот из вот этого всего нужно сделать конфетку, да. И, наверное, можно сказать огромное спасибо нашему переводчику, который Аджараджи, она переводит тексты. И на самом деле переводит хорошо, да, чтобы это было плавно, красиво, чтобы это как бы протекало классно. Вот. Жарнамалык роликтерди акыркы убакта аябай эле көп окуп баштадым. Ошо радиого келгениңден канча убакыттан кийин сага буйрутмалар түшө баштады? Менин жарнамамды окуп бер, акча төлөп берейин деп. Негизи башында келгенде эле
Үйнүмдө койло, сен жарнамага үйнүң ылайыктуу кетип кел, кирип окуп көр деди. Мен жарнама окуганды билбейм да. Анан кирип окуганда окшошпой калчу да. Бир 3 ай, 2 айдай жүрдүм окшойт, ушуларды окуй албай. Акырын буйрутмалар түшө баштады. Жарнамага сага буйрутмалар каяктардан түшөт? Кыргызстандын ичиненби же чет жактардан да түшөт? Азырынча Кыргызстандын ичинен да түшөт. Бүт региондун аймактардан түшөт. Аймактардан түшөт, ооба. Талас, Баткен, Ысык-Көл. Ооба. Бүт баарынан. Өзгөчө биринчи орун ушул Борбордон түшөт. Анан Ош жактан көп түшөт, түштүк жактан. Анан калгандары да. Жарнамадан эң чоң акча алган суммаң, күнүң, кэш канча акча алган? Эң көп. Эң көп 24 секундка $100 алдым. Сонун. Тамчыдан көл куралат эмеспи? Майдалап чогултуп атып, примерно орто эсеп менен алганда бир айда жарнамадан эле, радиодон эмес. Жарнаманын өзүнөн эле канча акча табасыз? Ар кандай, мисалы, тааныштар болот. Мындай кылалы, эң көп тапканың канча болгон? Эң көп тапканым бир айда жарнамалык роликтерден 60-70 миң болгон болуш керек. Бул көз мезгилинде болчу да. Азыр өзгөрүш айткандай, азыр бир кинонун үстүндө иштеп атпырсыңар, э? Ооба. Кайсыл кино сыр болбосо? Ал кинону азырынча биз сыр бойдон эле калтырып атабыз. Себеп? Өзгөрүш айтып салдыбы деп койду. Айткан жок, ошо сенден сурайын дедим да. Ошол анткени буну сюрприз катары элге жарыялайлы деп атаканбыз. Анан ошол буюрса биздин Instagram баракчабыздан толук которуп түшкөндөн кийин трейлери чыгат. Андыктан күтүп туруңуздар. Жок дегенде жанрын айта аласыңбы? Кандай жанрда? Мелодрама, ужасы, боевик, комедия. Жанры мелодрама. Мелодрама? Мен таптым окшойт ал кинонун аталышын. Эгерде урматтуу көрүүчүлөр, сиздер да көрүп жатсаңыздар, комментарийге жазып коюңуздар, кайсыл кино болушу мүмкүн. Мисалы, мен Москвага барганда, метрого түшкөндө, даже автобуста жүргөндө ушундай эскертип турган үндөр чыгат да. Следующая станция Коломенская деген сыяктуучу. Сонун үн менен. Эмне бизде Бишкек шаарында деги эле Кыргызстанда ушул ыкманы колдонсок болобу? Кээ бирөөлөр айылдан келип, шаарды билишпейт, кечке сурайт айдоочунан, байке кайсыл жерге жетип калдык, каяка жетип калдык деп. Ошону алдын ала айтып, эскертип турган ушундай үндөрдү жазсаңар болобу? Мэрияга кирдиңерби? Же ой бар беле ушундай? Негизи бул болот эмес, буну кылыш керек. Албетте буну кылыш керек. Анан бул албетте мэриянын көз карандысынан зависит этет, орусча айтканда. Анан буну деген кылса болот. Себеп дегенде бизде азыр автобустар уже жүрүп баштады. Эми маршруткаларга деле кылса болот, бирок азыр биздин маршруткалар заман талабына жооп бербейт. Оймолордо сенин ордуң не фишкаң бар? Кандай функцияны аткарасың оймолордо? Оймолордо азыр үндөрдүн базасы бар, ким кайсы ролдорду үн коштой алат деген. Мен болсо, эгерде ошол бирөөнүн роль мындай үнү дал келбесе, мен ошону бир аз өзгөртүп, либо чоң картан кишини же болсо бир мындай мужикти мындай айтканда брутальный, же болсо монстр, мындай коркунучтуу, мындай үнү кыйындарды ошолорду кыла алам. Ошол эле. Азыркы учурда кыска роликтерди үн коштоп озвучка кылып атасыңар. Азырынча. Чоң масштабный бир кинонун толук алып туруп, ошону которуп, мисалы сага эрк берсе, сени танда десе, сен кайсы кинону тандамаксың? Кайсы кинону үн коштомоксуң? Кыйыныраак тандамакмын. Мисалы, Джокерди. Джокерди. Сен өзүң Джокерди озвучить этиң. Этип калабыз. Этип коесуң, э? Эгерде мүмкүн болсо азыр бир шиңгил, бир үзүндү Джокерден. Хочешь знать, откуда эти шрамы? Мой папаша был алкаш и изверг. И однажды он взбесился как-то больше обычного.
Мамочка схватила кухонный нож, чтобы себя защитить. Но папочке это не понравилось. И вот, у меня на глазах он ее зарезал. Хохотал, как сумасшедший. И потом повернулся и говорит: чего ты такой серьезный, сынок? Он шел на меня с ножом. Чего ты такой серьезный, сынок? Ставил мне лезвие. А давай-ка нарисуем тебе улыбку. И что ты такой серьезный? Весело, да? Шындай сияқты. Экинчи жолу уже. Эй, бул турган турпатың эле талант турбайбы сен. Я упомянул про твое видео, где ты говорила про Яндекс. Мне очень понравилось, когда я его видел у тебя в Инстаграм, по-моему. Я бы хотел этот голос услышать, если возможно. Можешь? Про Яндекс, это где, говорю, через 200 метров? Да. А я сейчас попробую, ну, типа, если не получится, вы там обрежете же, да? Типа, да? Ладно, поехали. Так. Через 200 метров поверните налево, а затем поверните направо. Я сказала налево, а затем направо. Ну, ты олух даешь. Жинди турбайсың ба? Круто. Башында айтпадыңбы, мен кантип таанымал болсом деп жолдорду издеп. Сен жылдыз болуш сен үчүн кредо. Жылдыз болууну самайсыңбы, элдер тааныса? Кичинекей кезде ошондой болчу. Азыр мен өзүмдү айтпайм, аябай деле таанымал адаммын. Мени баары тааныйт көргөндө деп. Жок, эч ким деле тааныбашы мүмкүн, бирок ошо менин азыркы максатым элге таанылыш эмес. Элге бир нерсени жеткирип жок дегенде ошо коомубузга оң таасирим тийсе дейм. Жок дегенде бир тырмактын учундай болсо да. Приоритеттер демек башка жактарга коюлду, э? Жерден алынып башка жерге коюлду. Азыр башка. Ошо жылдыз болуп келип жүргөн деген учур бул 8-чи класска чейин болчу. Сен КТРК музыкада иштегенсиң, анан үнүң көп жактардан чыгат, телевидениеден, радиодон, деги любой жерден чыгат да. А ошо үнүңдөн сенин келбетиңен таанып калган учурлар болобу? Кээде болот. Мынтип айтып калышат. Бобой кетинин сонунда голосун алып көрсөң, бир нерсе деп айтып коюңузчу дегендерчи. Инстаграмдан жазгандар бар. Көп эле негизи көптөрү мынтип кайрылат да. Сиздикиндей үн кандай кылсам болот депчи. Анан мен айтам, менин үнүм эч нерсе деле эмес, мындай. Кудай жараткан, ар бирибизге өзүбүзгө жараша үн берген. Ошону эле тарбиялап коюш керек болду. Мисалы, мүмкүн меникинен дагы жакшы үндөр бар. Бирок билем, үндөр бар. Бирок ар кимдики өзүнүкүнө да. Мисалы, ошол адамга үн берилген. Ошонусун карап эле элге жеткиликтүү, анан укулуктуу кылып жасашса болот. Мисалы, мындай низкий голос азыр биздикичи. Низкий голосу жоктор деле элге сонун нерселерди сүйлөп берет, сонун нерселерди айтып берет. Бул үндөн эмес, бул мен ойлойм бул жактан болуш керек. Сен үнүң ошондо кандай форматтагы үнгө кирип калат? Мен баритон деген нерсени билет экенмин. Сен кандай болуп калат? Көптөр айтышат, бас баритон деп. Бирок бас баритон ал күчтүүрөөк, э? Ылдыйкысы да. Ылдыйраагы. А баритон деген кандай? Баритон бул средний мужской голос. Левитандыкы кандай болгон? Аныкы бас болгон болуш керек. Левитанды эстеп кеттик вот. Сен азыр үн менен алектенип, башка жактарда изденип, алардын стилдерин байкайсың да. Кандай озвучка кылат, кандай сүйлөйт. Ошо сага идеал туткан десем бир аз жаңылып калам. Сага жаккан, көбүрөөк стили жаккан ким ушул чөйрөдө? Не обязательно Кыргызстандан. Көбүнчө Левитан, анан дикторлордон эмес, кимдин Вин Дизельдин мындай сүйлөгөнүн жагат да. Ошону көбүрөөк карайм. Анан Американын, Англиянын, Италиянын база, ошо дикторлордун базасы бар. Ошолорду ачылып карайм. Ким кандай сүйлөп атат, эмне кылып атат, кандай подача берип атат, эмне менен айтып атат, кандай элге жеткирип атат. Мен бирөөнү эле монтип укпайм, себеби айтат да, сыныктан башкасынын баары жугуштуу болот депчи. Анан ошолорду кылмага жугуп калбаса экен дейм да. Себеби бир адамга окшош болбош керек.
менин оюмча. Өзүңүн кол жазмаңды жогото албайм дейсиз. Ооба. Мисалы мен сүйлөгөнүм башкача болуш керек, бирөөнүкү башкача болуш керек. Мисалы мындай дагы бар да. Эми ушул өзүмдөн тегерегимде жүргөндөр айтышат да. Тиги мынтип эле сүйлөй берет, бул мынтип эле сүйлөй берет, же сен тигинтип эле сүйлөй бересиң депчи. Бул ар кимдин өзүнө берилген стили. Ушул нерсе менен сүйлөп ал өзүн өзгөчө кылып атат. Өзүн ошон менен таанып атат. Мисалы баардыгы окшош болсо, азыр көбүнчө Урмат Байкени турашат, Урмат Борчановду, Алтын Камчиевди, Эрик Малдалиевди, Назым Мендибайров Байкени. Бирок алар өздөрүнүкүн эмес, үйрөнүш керек, бирок алардыкын монтип туурабаш керек да, пародия кылбаш керек. Көптөрүнөн байкайсың ушул пародия кылып аткандарын. Жок, пародия деген бул эң жеңил нерсе болуш керек менимче. Себеби бирөөнү туурап коюш, мисалы мындай эки чийик турса, эки чийик турат деп туруп, бияна карап туруп эле чийип коюш. Бул оңой эле нерсе да. Өзүңдүкүн таап, ошол чийикти мүмкүн мындайраак буруп көрөсүң, мүмкүн мындайраак буруп көрөсүң. Бул өзүңдөн да. Роза, бул чыгармачылыгыңды үйдөгүлөр кандай кабыл алды? Колдойбу дегиле? Үйдөгүлөрүм ооба, албетте алар үчүн менин чыгармачылыгым негизи эле кандай десем, провокация жаратчу деле чыгармачылык эмес да. Бул биздин улуу муундун айтылып кеткен сөздөрү, жазылып кеткен ырлары демекчичи. Анан алардын өткөн өмүрү жөнүндө баяндалып жаткандыктан көп деле мындай айтканда каршылыктарды же болбосо жактырбоону эч кимде жараткан деле жок. Любой эле кесипте өсүш үчүн ар жактарды, чет жактарды карап, сабак алып, плагиат эмес албетте да. Үйрөнүп, кээ бир жерлерин эске алып кетип на заметку. Сен мисалы кайсыл жактардан үйрөнөсүң? Дикторлордонбу? Мен кызыккан себеби кино көрчүмүн кичинекейимде, андан кийин уже ютубка кирсең ошондой эле орустар да көп экен, ошондой үн коштогондорчу. Алар профессионалдуу уровеньде кылган үчүн мен деле ошолорго окшогум келчү кичинекейимден бери. Анан аларда ушундай үн коштоо сферасы абдан өнүккөн үчүн мен алардын видеосун мындай закадрда видеолор көрөм, кызыгам да. Мен деле кийин келечекте ошондой болсом го деп, ошолорго көбүнчө орустардыкын же болбосо американецтердин видеолорун көрүп мен деле мындай илхам келип кетет да, озвучка кылгангачы, мындай вдохновение, мотивация ошолордон алам. Же болбосо керки YouTube каналдардан ушундай көп YouTube'да эгер издесең. Ясно. Мен сенин үнүңдү угуп атып азыр эмеге окшоштурдум да. Бурунов билесиң да? Сергей Бурунов. Сергей Бурунов мындай сабашош, мындай брутальный мужиктердин, өзүң айткандай, агрессивный мужиктердин үндөрүн коштойт да көбүнчөчү. Өзүң башында айткандай эле ошо агрессивный бир хищниктер деп атпайсыңбы? Веномду аябай мындай майын чыгара окшош тургансың да. Мүмкүн болсо ошо оюмлордун баарына эле өзүнүн персонаждарын ойноп берүүнү суранып жатам. Сенден дагы суранып кетет элем. Мүмкүн болсо Веном да? Көрүүчүлөр үчүн Веномду. Мага менден сурап коесуң, ты кто такой деп, коркунучтуу мындай корккон адамга окшопчу, мен эле образга кирип кетем бирөө тола. Ты кто такой? Мы Веном. Базар жок, Азамат прям оригинал да, эч мындай айырмачылык жок. Ушул озвучка кызыгуу каяктан пайда болгон, канча жашыңан же тааныштар сен ушундай кылышың керек экен деп айтып эле. Мисалы мен деген ошол буга чейин радиодо иштедим. Марал радиосунда, Тумарда, телевиденияда эле иштеп көрдүк. Анан көбүнчөсү кандай десем, мага көбүнчөсү ушул радио жакчы, бирок радиодон дагы мындай бир темп менен кете бересиң го. Позитивдүү, развлекательный кылыпчы. Андай көп жага бербейчи. Телевидениядан деле мындай түз туруп, жылмайып, маанайың жок болсо да ушундай сыяктуу кылган андай нерсе да жакпачы. Мага кандай десем, эмоция берип, эркиндик, кадимкидей эле ролдерди ойногон, баары актерский жактан көрүп басым жасаага келчү эле. Бирок киного тартылуу эмес, үн коштоо. Только үн менен иштөөчү. Ушундай мага көрүп. Эгерде келечекте сени киного тартылууга сунуш түшүп калса, тартыласыңбы? Байкап көрмөкмүн. Дароо эле макулдук бербейт болчу. Кандай жанр жагат сага? Көбүнчөсү кандай десем, Триллер, ужас. Драма жок, драмага кирбейт болчумун. Андай өзүм кирип кетем ошол нерсеге, депрессиягачы. Менимче бул юмор жактан. Боевик, комедия. Боевикке мен
сабалчу киши болбосом элечи. Ошол триллер, сиз айткандай. Ошол юмор, триллер, в основном ушулар да. И ужастик возможно. Маньяктын ролунда. Бирок үнүң жарышат экен. Биздин көрүүчүлөр дагы ушу сен өзүңөн живой уккусу келсе керек. Мен деле ошол видеого аябай жаккан десем болот. Сенин аткарууңда видео тийбегиле, сүйүүгө тийбегиле. Ал бүт эле Кыргызстанга тарап кетти. Ошол видеону мүмкүн болсо биздин көрүүчүлөр үчүн белек болуп. Ошол сөздүбү? Ошол. Тийбегиле. Сүйүүгө тийбегиле. Колуңардан келбейби? Сүйбөгүлө. Браво. Акыркы суроо. Бакыт сен үчүн эмне? Бакыт мен үчүн бул бакыт сен бул деген бүт сенин жакындап турган, жандап турган адамдарыңдын ден соолугу, алардын жүзүндөгү жылмаюусу. Ыйман болсо и тынчтык болсо, мен үчүн чоң бакыт. Счастье, наверное, это быть в моменте здесь и сейчас и понимать, что на самом деле есть дохрена вещей, которые делают нас счастливыми, но, как правило, мы не обращаем внимания на эти вещи. Бакыт деп бул үй бүлөдөгү тынчтыкты эсептейм. Эгерде үй бүлөңдө ооруган адам же болбосо бирөөсү жок болуп калса, ошол мен үчүн бакыттын жоктугун билдирет. Эгерде үй бүлөңдө баары курсагы ток, кийине турган кийими болсо, жей турган тамагы болсо, ошол мен үчүн бакыт. Эгер мындай иш чынына дегенде, мындай көз караганда, бул бакыт ислам дининде. Бакыт мен үчүн жан дүйнөнүн тынчтыгы. Рахмат. Сизге да рахмат. Ийгилик бар болуңуз.